Өлүкканада кароолчу болуп иштеген Алматынын тургуну өлүктөрдү зордуктаган деп шектелүүдө деп жазат казак басылмалары. Журналист Михаил Козачковдун айтымында ал телефонун күрөөгө коюу үчүн келген. Күрөөканалардын биринин кызматкерлери ал кишинин бетин ачууга жардам беришкен. Баалоочу аппарат ага таандык экенин, ынан үчүн галереяны ачууну суранды деп жазган ал. Ал эми 18+ мазмуну бар болчу. Алматы полиция департаменти ал киши буга чейин кармалып, СИЗОго киргизилгенин билдирди. Бул фактынын негизинде маркумдардын сөөгүн жана алар көмүлгөн жерлерди мазактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 314-беренесинде 3000 эсептик көрсөткүчкө чейин 800 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу же 3 жылга чейин чектөө же эркинен ажыратуу каралган. Ала белдин башында ужас, кар эрип, мусорлордун баары ачылыптыр. Эмне деген калппыз я? Эмнеге мынча биз өзүбүздүн жерибизди сыйлабайбыз? Бул жерде туристтер жүр, уялып атам да туристтердин. Мусоруңарды, бөтөлкөңөрдү, памперстериңерди сала кеткилечи. Вообще позор да булчу, позор. Бул айвандын иши, бул адам баласы кылбаш керек мындай. Бүгүн 29 апрель 2024 жыл Бишкек ош жолу. Монтип балдар терип машина жүктөп атат. А бул бети уже ачылып элек. Кудай кааласа бул бетин ачылгандан кийин теребиз. Буларда чекесинде ачылган таштандыларды теребиз. Ушу жүргүнчүлөргө айтат элем, ушу машинанын алегинен таштандылар кыштабаса жакшы болот эле.